Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен биздин бул сабактардын акыркы бөлүмү болгон объектиге багытталган программалоо жөнүндө бир аз кеп кылабыз. Башта эскерте кетчү нерсе, бул тема негизи өзүнчө бир башка бир көптөгөн бөлүмдөрдөн турган бир сабак болуп өтүлсө жакшы болот. Бул сабактын бөлүмдөрү жаңы программалоого танышуу боюнча, жаңы программалоого үйрөнүүчү окуучуларга багытталган үчүн бул бөлүмдө кыскача жалпы маалымат берип өтөбүз. Сиздерден келчү талаптарга жараша балким өзүнчө бөлөк бир сабактар тизмеси кылып өтсөк болот. Жалпы объектиге багытталган программалоо OOP деп аталат. Бул программалоо тилинин канчалык деңгээлде мындай күчтүү экенин билдирет. Кээ бир тилдери бар, OOP программалоосу жок. Көптөгөн тилдерде негизи OOP бар. Бирок алардын ичинен Python'дун өзгөчөлүгү синтаксис жагынан, колдонуу жагынан аябай ыңгайлуу, аябай жөнөкөй болгондуктан Python'дун дагы бир жалпы бир плюстар деп айтсак болот экен. Класстар негизи бир шаблон катары алсак болот. Мисалы, бир модель машинанын моделин жасаш үчүн белгилүү бир шаблон жасап алып тургандан кийин ошол шаблонду колдонуп толтура модель машина чарсак болот да, туурабы? Жүздөгөн, миңдеген машина чарсак болот ошол эле форматта. Бирок ар бир машинанын өзүнө тиешелүү моделдин номери болот, моторунун номерлери өзгөчө болот, түсү ар машинанын өзүнө таандык болот да. Ошол сыяктуу эле класстарда белгилүү бир форматтын ичинде биздин объективибизге же мисалыбызга таандык болгон маалыматтарды кеңири колдонсок болот экен. Бүгүн сиздер менен бир мисалда ошону кененирээк түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Мисалы, мектептерге регистрация катталуу үчүн жасалган бир программа жасап көрөлү. Класстарды негизи жасаш аябай эле оңой. Класс деген ачкыч сөз менен баштайбыз. Андан кийин окуучу деген бир классыбыз аталышы болсун. Кош чекит менен классыбызды жасаган болдук. Эми бул жерде биринчи айырмасын көрсөтүш үчүн жөнөкөй эле pass деген сөздү колдонуп турабыз. Pass деген сөз уланта бер деген сөз да. Класс жасагандан кийин ичине сөзсүз түрдө бир сап жазылыш керек, ошондуктан pass менен улантып кетери. Бул жерден окуучу бир деген бир объектибиз. Окуучу деген классыбызды колдонот экен. Бул жерде функцияны чакыргандай чакырабыз эки кош каша менен. Андан кийин окуучу 2. Бул дагы окуучу деген классыбызды колдонсун. Бизде азыр эки бөлөк объект курулду. Мисалы, окуучу 1 менен окуучу 2-нин айырмасын көрүш үчүн программа иштетип көрөлү. Мынакей. Биздин компьютерибиздин сакталчу жеринде эки бөлөк бөлүмдө мынакей көрүп атасыздар. Эки бөлөк объектиге таандык болгон бир бөлүм ачылды деп айтсак болот. Эми бул бөлүмгө каалаганча маалыматты жасасак болот. Мисалы, окуучу 1-дин аты Асан, окуучу 1-дин фамилиясы дейле. Батырбеков дейле. Окуучу 1-дин жашын аталы. Мисалы, бул жерге жалгызган текст эмес, сандарда жазсак болот экен. Анан окуучу 1-дин имейл почтасы керек болот бизге сөзсүз түрдө. Ал жерге биздин аты жана фамилиясын камтыган, анан мектебинин аталышы KJ деген бир имейлибиз болсун. Бул окуучу 1-ге тиешелүү болгон маалыматтар дейле. Бул жерге Мээрим Кубатова деген башка бир окуучубуз болсун. Жашыбыз 12 дейле. Эми бул жерге окуучу 1-ге таандык болгон атын, анан экинчи окуучуга тиешелүү болгон атын чыгарып көрөлү. Мынакей. Бул жерде эмнеге ката көрсөтүп турат? Окуучу 2 дегенге таандык болгон аты деген жок. Эмнеге? Бул жерде биз өзгөрткөндү унутуп калыптырбыз бул жерде. Бул аябай маанилүү. Эмнеге? Анткени элестетиңиз, бул жерде жүздөгөн, миңдеген толтура окуучунун аталышы болгон болсо, ар бирин өзүнчө бир алмаштырып чыгуу деген сөздөгө барабар да. Бирок мунун оңой жолу бар, аны бир аздан көрөбүз. Мынакей. Окуучу 1-дин аты Асан, окуучу 2-ге таандык болгон Мээрим деген эки окуучунун атын жасап берди. Бул бизге класс
колдонбой эле мен бул жерге окуучу 1, окуучу 2 деп аталып жазып кетсем болмок эле. Туурабы? А бирок биз жана башта айтпадыкпы? Белгилүү бир шаблон аркылуу колдонсок болот. Классты бул түрдө колдоно турган болсок, анда көп деле мындай пайдасын көрбөйбүз да. Ал шаблонду колдонуп жасай турган болсок, анда бул жерге эмне кылат экенбиз? Биринчи define деген сөз. Эсиңизде болсо, бирдемени жасоо, бирдемени пайда кылуу деген сөз. Анан init деген биринчи функциябыз болот. Бул асты сызыктан экөө менен ачылып, мынакей биринчиси, экинчиси, андан кийин init деген сөздү баштайбыз. Бул init деген сөз англис тилинде initialize деген сөз. Бирдемени жасоо, бирдемени баштоо деген сөздүн кыскартылганы. Андан кийин эки кашаа менен ичинде сөзсүз түрдө self деген сөз менен баштайбыз. Бул self деген сөздүн маанисин да билесиздер. Yourself, myself дегендеги англис тилиндеги ошол өзүнө таандык экенин билдирет. Ошол объектинин өзүнө таандык экен. Мисалы self дегенде окуучу 1ге таандык, окуучу 2ге таандык деген сыяктуу эле. Андан кийин бизге керектүү болгон аты, фамилиясы жана жашы керек бизге. Бул шаблонго колдонулчу маалыматтар. Анан кийин self ошол объектке таандык болгон аты эмнеге барар экен? Биздин бере турган атрибутубузга да таандык деп эсептейт. Self фамилиясы эмнеге барабар? Фамилиясына барабар. Анан кийин self жашы бул биздин көрсөтүп турган жашына барабар. А бизге email керек болгон жерде, байкаңыз бул жерде эч кандай emailди сурабай элебиз. Бирок email эмнени колдонуп бизге чыгарып берет эле? Атын кошуп, эмнеге чекит менен фамилиясын бириктирип, артынан кайсыл мектепке таандык экенин билдирген почтасын чыгарып берет болчу. Эми биз бул жерде эмне кылдык? Бизге керектүү болгон бир шаблонубузду даярдап алдык да. Эми биз объективди курган учурда айтабыз, ушул классты колдонуп, ушул маалыматтарды ушул шаблонго түзүп, жаңы бир объектини бизге жасап бер деп атабыз. Мынакей окуучу 1ге таандык болгон бүт маалыматтарды бул жерге коелу. Жаш 15 болчу, Андан кийин Мээрим деген экинчи окуучусунун маалыматтарына киргизели бул жерге. Мээримдин жашы 12 болчу экен. Анан бул жерге тиешелүү болгон бүт маалыматтарды өчүрүп атабыз. Мынакей кыска нуска бир кодубуз менен программасы фит эткенибизде эмне болду? Мынакей окуучу 1ге таандык болгон атын, окуучу 2ге таандык болгон окуучунун атын чыгарып берди бул жерде. Мисалы бул жерден окуучу 2ге тиешелүү болгон почтасын чыгарып берели десек, эмне кылат экен? Мынакей аты, фамилиясы, анан кийин мектеби деген ушул шаблонду чыгарып берди. Бул бизге аябай көптөгөн саптагы коддорубузду кыскартып, бир шаблонду колдонуп чыгаранга мүмкүнчүлүк берет экен. Биздин колдонуп жүргөн социалдык медиадагы Facebook болсун, Instagram болсун, элестетиңиз, канча жүздөгөн, канча миллиондогон колдонуучуларыбыз бар. Ар бир колдонуучу үчүн өзүнчө бир код жазган кандай кыйын болсо, бир эле шаблондо, мисалы үчүн, керектүү болгон кайсы маалыматтары бар? Email почтасы, паролу, аты, фамилиясы, телефон маалыматтары, кызыккан киносу, хоббилери деген сыяктуу толтура маалымат толтурат атпайбы колдонуучулар? Ошолордун ар бирин белгилүү бир шаблонго коет да, анан мен колдонуучу катары киргенимде ошол шаблонду колдонуп, менин маалыматтарымды көрсөтүп берет. А башка бир колдонуучунун маалыматтарын колдонуп, ошол жакта ошол колдонуучуга тиешелүү болгон маалыматтарды чыгарып берет да. Бул жерде эми жөнөкөй эле маалыматтарды көрсөтүп турган бир кодубуз болду, бирок эми бул жерге мен окуучунун аты, толук аты жөнүн чыгарам десем кантем? Принт кылам да, бул жерге окуучу 1дин атын кошуп эмне кыл дейм? Фамилиясын чыгарып бер дейм. Окуучу 1дин фамилиясын. Мынакей. Бул жерден окуучу 1дин фамилиясын бөлөкчө чыгарып берсин же email почтасына чыгарып берсин, айырмасы жок. Мынакей. Эмне кылды? Асан Батырбеков деп email почтасын чыгарып берди. Андан кийин биз бул жерге print деп аты жана фамилиясын кошо бир сапта чыгарып берди атабыз да. Мен буну
өзүнчө ар бир окуучуга таандык маалыматты которуп бияктан тандап издеп чыгаргандын ордуна эмне кылсам болот? Мен бул жерди өзүнчө бир функция менен колдонсом болот да. Мынакей define толук аты жөнү дейле, толук аты деген бир функциябыз болсун. Бул жерде кандай маалымат керек? Бул жерге жалгыз гана self деген маалымат керектүү болот. Анткени кайсыл объекттин, кайсыл окуучунун толук атын чыгарган атабыз биз бул жерде. Мисалы, биринчи окуучуну тандаган болсок, анда ошол биринчи окуучунун маалыматтары. Экинчи окуучу болсо, анда экинчи окуучунун маалыматтарын чыгарып көрсөт деген сөз. Бул жерде жанагы колдонулган кодду биз эмне кылдык? Чыгарып койдук. Бул жерге методубуз даяр болгондон кийин биз ошол окуучулардын аты жөнүн чакырган бир код жазабыз. Окуучу 1 эмне кылыш керек? Толук аты деген функциясы чакырабыз. Андан кийин окуучу 2ге таандык болгон толук атын, эки окуучунун толук атын чакырган программа жасадык. Бирок бул жерде кичинекей бир катабыз бар. Көрөлү эмне деп чыгат экен. Бул жерде экөөнүн тең Асан Батырбеков деп чыгып атат. Эмнеге? Мен бул жерде байкасаңыздар, окуучу 2нин толук атын чакырып жатам. Бул жерде функциясы чакырганда, бул функция чакырат. Эмне болду? Бул жерде окуучу 1дин маалыматы сурап турат да. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек бул жерге? Бул жерге окуучу 1дин эмес, кайсыл объектиге таандык болсо, ошол бул жерге self-тин койгонубуздун максаты ошол. Кайсыл объектиге таандык болсо, ошонун маалыматын чыгар деген кодду өзгөртүшүбүз керек. Муну унутпайбыз. Анткени функцияларда көбүнчө ката кетирилген жерлерден бири ошол. Self-ти унутуп калабыз, же болбосо self-тин ордуна башка бир маалыматты сактап калган учурлар болуп калат. Мынакей эми кодубузду иштеткенибизде мынакей функциябыз чакырды. Асан Батырбеков деп өзүнчө биринчи окуучунун маалыматын, ылдыйда болсо Мээрим Кубатовага тиешелүү болгон экинчи окуучусунун маалыматын чыгарып берген бир жыйынтык чыкты. Бул бөлүмдө кыска жана нуска класстар жөнүндө маалымат берген аракет кылдык. Видеосунун башталышында айтып өткөн болчубуз, бул класстар жөнүндө толук маалымат катары эсептебеңиздер. Анткени бул тема аябай чоң жана ичинде аябай көптөгөн темаларды, көптөгөн бөлүмдөрдү өзүнө камтыйт. Бул бөлүмдө алган билимиңиздерди, бул сабактардан үйрөнгөнүңүздөрдү өнүктүрүп, башка булактарга дагы карап үйрөнүңүздөргө сунуштайбыз. Бул сабактарыбыздан алган тажрыйбаларыңыз, балким суроолоруңуз, же кемчиликтерибиз болсо, же сиздердин сунуштарыңыздар болсо, сөзсүз түрдө биздер менен байланышыңыздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Жаңы бөлүмдөрдө жана жаңы сабактарда жолукканга чейин аман болуңуздар.